Bismillahirrahmanirrahim. Babun nafaka. Nafaka бабы. Nafaka деген бұл ваджиб. Хия ошол нафака вал кисва кийим кече ва сукна жашай турган орундук аля заужи күйөөсүнүн мойнундагы болгон бир важиптерден де бул жерде айтты. Эми ошол күйөөсүнүн мойнундагы важип канчалык десе бикадар халихима деп атат. Экөөсүнүн акыбалына жараша. Аял менен күйөөсү экөөсү канчалык деңгээлде жашайт, турмуш деңгээли, ошого жараша аялына кийим кече, тамак аш, жашай турган бир орун, аны квартирага алып береби, же болбосо өзү үй салып береби, кыскасы бир аял өзүнүн буюмдарын сактай турган бир үйдү даярдап бериш бул эркектин мойнундагы важип болгон милдеттерден деп айтты. Өкүнүчтүүсү бүгүнкү биздин күнүбүздө мына ушул эркектердин мына ушул өзүнүн мойнундагы бир милдетини сезе билбегендиги жана ошондой эле ошол нафака маселесинде толук шариаттын талабындагыдай аялыны каржылабастан тескеринчеси ошол аялдын мойнундагы эмес бир милдеттерге бир уруштарды чыгарып сен менин кийимимди таза кармабай койдуң. Эми таза кармаш албетте шариатта милдет болбогону менен аял киши ошол кийимини күйөөсүнүн тамак ашы, баласын эмизгендиги үчүн ошого жараша сооптарды алат. Анын дагы бир өтө бир өкүнүчтүү бүгүнкү күндө бизде көп кыз келиндер кайрылып аткан нерсе, эркектер ошол же карабай кетип калат. Аялыны үйлөндү, бир аз жашады, же айылга койду да өзү кетти Россияга же башка жактарга. Ошону менен же кабар албайт, же нафакасын, тамак ашын бербейт. Келин өзү бир жерлерде барып кыйналып иштеди. Мына ушундай бир аялга бир зулумдук кылган, же болбосо бир аялдардын деңгээлге түшүп алып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, аял ал кыйшык кабыргадан жаралган. Аны түздөйм деп катуу тарсаң сынып калат, жөн койсоң кыйшык боюнча турат. Эми ошол аялды тандаганда сиз эркек болуп өзүңүз тандап, аялда кыз келинге андай мүмкүнчүлүк берилген эмес, өзү барып кайсы бир эркектерди тандап, болбосо башкасын көрөлү деп. Эми эркек болуп тандап барып келишип жактырып алгандан кийин ошол кандай жактырып алган болсоңуз, ошондой жактырып кетиш керек. Кемчиликтери болот албетте ар бир аялда. Сиздин аялыңыз сиздин жакаңызда карта албай жатканы менен сиздин тамак ашыңызды мыкты жасап берип аткандыр. Башка бирөөдүкүсү тамак ашын жасай албаганы менен үйдү мыкты иреттеп таза кылып аткандыр. Эми бирөөдүкү бирөөгө жакшы көрүнө берет. Анан келип алып эле салыштырып, сен таза кармабай атасың үйдү, же сен мындай кылып атасың, же сен мындай мамиле кылып койдуң менин туугандарыма деген ызы чуудун кереги жок. Эркек болгондон кийин аялдын кемчиликтерин сезип билип таап, ошол кемчиликтерини көтөрө билип жашоо керек болот албетте. Анан нафакасы менен каржылабай, же болбосо өзү жашабайт, бирок жообун бербей коюп. Жообуну бербей коюу сиз эмне сизди Кудай Таала бир эркек болгондугу үчүн ошол укукту берди. Анан жообун бербей жөн эле көтөрүп жүрүп алып, аялыңыз Алла сактасын башка бир эркек менен кол алышып жүргөн болсо, ал даюс. Пайгамбар алейхиссалам айтты, даюс бейиштин жытын да жыттабайт деп айтты. Эгер жашабай турган ой боло турган болсо, анда жообун бериш керек. Эгер жашай турган болсоңуз, анда жанагы жогоруда айткандай бир үйдү ага коюп берип, тамак ашыны, кийим кечесини берип, каржылап, карап жашаш керек болот. Ал эми ажырашуу ниет болгон болсо, анда Аллах Таала Куранда баса белгилеп айтты. Эгер силер аялдарыңар менен ажыраша турган болсоңор, талак бере турган болсоңор, анда жакшылык менен келишип туруп, Аллах Таала эми айтып атат, абгадул мубахадат талак. Аллах Таала уруксат берген нерселери бар. Эми ошол уруксат берген нерселердин ичинен эң жаман көргөнү талак деп айтты. Эми бул талак Аллах Таалага жаман көргөн амал, бирок эми мажбур. Кээ бир адам албетте эки жакшы адам болгону менен экөө жылдызы келишип жашай албашы мүмкүн. Ошол учурларда бир уруксат бериле турган нерсе. Ошондуктан ушул жерлерде жообун бербей койдум мен, же мындай кылдым, же өзүм курсагы тоюп чайханаларда көчтөрдү, эттерди жеп
аялы катыган нанды жеп отурушу бул албетте эркек тарабынан аялына кылынган зулумдук. Ал эми зулумдук боюнча Аллах субхана таала айтат: "Ва ма лиддалимина мин хамин ва ла шафи'и юта". Залымдарга, зулум кылуучуларга, аларга эч кандай бир көмөкчүлөр болбойт, жакын. Аларга бир жакын туруп, аларга бир жардамдашуучулар болбойт кыямат күнү. Вала шафии юта. Жана ошол залымдарга, зулум кылуучуларга кыямат күнүндө ага итаат кыла турган, ага баш ие турган бир жардамчы, шафаатчы болбойт деп айтты. Эми бул дүйнөдө сиз залымсызбы, залым эмессизби, туура жолдо баратасызбы, туура эмес, адилеттүү, адилетсиз кетип атып, эми кимдир бирөөлөргө, бир жардамчыларга, бир жардам кылуучуларга, бир жакшылык өткөрүп койгон адамдарга ушул ишти бүтүрүп кой десе бүтүрүп кое бериши мүмкүн. Ошо кыяматта болсо бул жерде Аллах таала вала шафии юта, ага жакын келип, же анын буйругуна баш ийип, шафаат кылып же коргоп чыга турган эч ким болбойт залымдарды деп Аллах таала айтты. Кийинки аятында Аллах таала айтты: "Ва лиддалимина мин насир". Зулум кылуучуларга эч кандай жардамчы болбойт кыямат күнүндө деп айтты. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн хадисинде айтат: "Иттакул зулм", зулум кылып коюудан корккула. Албетте фаинна зульма зулумат йомал кыяма. Ал эми албетте бир зулумдук кыямат күнү бир канча караңгылык, зулумдук болот деп айтты. Ошондуктан мына ушундай аялдарга жасаган, назик болгон, аялдарга жасаган мамиледе өтө бир этият болуп, кылдат болуп, эгер жашай турган болсо жогоруда аткандай нерселерди түзүп бериш керек, шарт десе эле эми аялдар деле мага бир 2 этаж үй же бир машина же башка нерсе жок. Болгону ушу тамак ашы, кийим кечеси жана бир бөлмө. Ошону каржылап бериш керек. Эгер жок, жашай албай турган ой максат болгон болсо, анда эркек ошону Аллах таала айткандай жакшылык жол менен эки жолго түшүш керек. Ал дагы башка бирөөгө турмушка чыксын, турмушка чыкпаса ата-энесинин кызматын кылсын. Же башында бош эмес, же жашайын десе жакшы эри жок. Анан бир өмүр бою бир мындайча айтканда психологический кысымда калтырып, муну өтө бир чоң, өтө оор зулумдук бул аялдарга жасалган. Муну ошол нерседен өтө абайлаш керек, коркуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде дагы айтып атат: "Ла туаддуннал хукук". Албетте акылар сөзсүз түрдө өз ээлерине кайтарылып берилет. Сиз бирөөгө зулум кылып койгон болсоңуз, же бирөөдө бир акыңыз калып кеткен болсо, ал жөн калбайт. Алардын бардыгы сөз, бул жерде белгилеп, бир өтө бир баса белгилеп айтты. Ла туаддунна, сөзсүз акылар өз ээлерине кайтарылып берилет илахиха яумал кыяма, кыямат күнүндө. Керек болсо хатта юқадал шатл жилха мин шатл карна. Керек болсо мүйүздүү кой, мүйүзсүз койго бир зулум кылган болсо, бир сүзүп койгон болсо, ошол акысыз дагы кайтарылып алынат деп айтты. Ошондуктан бири-бирибиз менен болгон мамилебизде жана ошондой эле өтө бир баса белгилей турган мына ушул бүгүнкү күндө көп аялдардын көз жашы көлдөп, мына ушундай акыбалга таштап кеткен эркек сөрөйлөр өтө бир Кудайдан коркуп, бир тооба кылып, сөзсүз түрдө бир ошол аялдардан бул дүйнөдө ыраазылыгын алып калыңыз. Бул дүйнөдө ыраазылыгын алып калбасаңыз, анда акыретте кыйын болуп калат.